Başlayız. Knopka basmama dayak kılındı. 2000 Jönle aytara to'xshama u. Qo'lni 2008-yılı 10 oylik suro kategoriya sondar. Hem songa tegishli sifralar şu var. 10 oylik suro 2008-yılı Milan futbol klubuna Ronaldinho, Shevchenko jana Matteo Flamini transfer bolup kelişet. Alarga 80, 76, 84 degen nomerler berilip, eğer alar menen koşa siz baranızda sizge kaysıl nomerdi berişmek? 92. Demek siz 92. yılısınız. Durajo bulardın tuğulan yılına jaraşa nomer berişken. Plus 10 upay temizlangan. Tak, keyingi suro. 20 upaylık suro. Çıgarmalardan birinde, liftin knopkalarının birinde 3 orundu simbol bulup, anın akırkı simbolu B tanması bolsa, baştapı ekönü siz tağınız. Tura cevap, bu liftler, samolyot uçaklarda da bilesiz, Katar'da 12'den keyin darı 14 kelет, alemi lift'te 12'den keyin 13 sanı жазгысы келбейт, ийгиликсиz sandı 12 B dep koyuşkan. Keyinki 30 upaylık suro. Elimizde biro jakşı, ekөө andan da jakşı degen kep var. Alemi çıgarmalardan birinde ekөө жаман, төртөө jakşı degen sözdü uğuğa bolot. Kaysıl çıgarmada? Kilgiz. Жошору Айбанчарба. Tura жооп Айбанчарба çıgarmasında eki butlu adamlar жаман, төрт butlu жаныбарлар jakşı dep айтылат. Tura жооп Айбанчарба плюс 30 Kilgizge. Так. 40 upaylık suro. Özbekistan 17 yaşka çeyinki Жаштар командасы Азия чемпионатының финалында 2 жолу кызыл карта алганына карабай Сауд Арабиясын жеңет. Интернеттеги тамашалардын биринде арабтарда да эми ушундай трагедия эсимде калат деп айтышат. Бул маалыматта кайсы сандар айтылат? 9-1-1. 9-11-11. 9-1-1. Туура жооп. Булар 9 киши болбой элек, 11 кишини жеңет. Тура жооп Дэвид Аринарин 9-11. Плюс 40 upay temizlangan. 1 upaylık suro. Latın harfine ötken kebir өлкөлөрдө bul tamgаны жазуу кыйынчылык жаратты. Европалыктар bul tamgаны көргөндө 2 орунду санды эске алышат. Кайсыл санды? Бұл операция фильмinin прокаты жөнүндө сөз болуп атат. Тамгасынын ордуна булар 61 санын жазып адаштырышкан. Түшүнүктүү эле болду, да? Так, кийинки категория нике деп аталат экен. 10 upaylık suro. 2021-жылы Тайвандык мырза 37 күн ичинде 4 жолу үйлөнүүгө жетишип, элди таң калдырса, ошол эле убакыт аралыгында 3 жолу эмне кылуу менен элди таң калтыра алган? Ажырашуу. Туура жооп ажырашуу. Бул себеби алардын мыйзам, ишканасынын мыйзамы боюнча ким үйлөнгөн болсо 8 күн өргүү берилет экен, адгуу берилет экен. Ошон үчүн өзүнүн эле аялы менен 4 жолу баш кошуп, 3 жолу ажырашкан. Плюс 10. Жакшы. Кийингиси. Францияда жергиликтүү бийликке кайрылуу аркылуу алар менен да никеге турууга болот. Бирок кайрылуучуга алардын никелешүүгө макулдугу болгонун далилдөө талап кылынат. Алар кимдер? Алар менен никелешүүгө да уруксат берилет, бирок Kimdir de önemli. Kimdir
Ey, подсказка кылып жөнөтүп өзүң чыгасың азыр. Туура жооп Илгиз тобокелчиликке барбады. Өлгөн адамдар менен да никеге турууга болот. Ал үчүн болгону өлгөн адам жашоосунда өзүнүн өмүрүндө ошол адам менен үйлөнүүгө макул экендигин айткан сөзү же кыскасы ушуну далилдеш керек. Кайра улантабыз. Францияда өлгөн адамдар менен никелешкен адам дароо ушундай статуска ээ болот. Тобокелге барбады. Жесир. Басыш керек. Жесирле, Туура 100%. жооп бул өлгөн адамдар менен да никелешүүгө болот, бирок дароо нике куәлиги менен кошо жесир деген Басыш керек эле Айнагүл. 40 упайлык суроо. Венгрия парламенти ушундай үй бүлөлөргө бала багып алуу укугунан ажыратуу жөнүндө мыйзам кабыл алган. 2025 жылдын апрелинен болсо, андай үй бүлөлөрдүн курулушуна да каршы мыйзам долбоор иштелип чыккан. Суроо, алар кандай үй бүлөлөр? Венгрия. Граждандык никедегилер. Тилекке каршы жооп турабыз. Жетишпей калды. Айда эжекеге минус 40. ЛГБТ. Жок, мунун уят жери жок. Бул жерде туура жооп бир жыныстуу Ошода бир жыныстуулар деш керек эле да. бала багууга уруксат болгон эмес экен Венгрияда 2025 жылдан тартып. Аларды Логически бар экен а. тургузууга Өтө көп экен го. Жакшы экен да. 50 упайлык суроо. 2021 жылы тайвандык мырза бир эле, бул жерде бинго да. 2021 жылы тайвандык мырза бир эле аялы менен 37 күн аралыгында 4 жолу үйлөнүүгө ишкана тарабынан бериле турган эмне себеп болгон? Бул жерде бинго да. Так. Азыркы шот Илгиз плюс 30, Айда эжеке плюс 10, Айнагүл плюс 10, Темирлан плюс 50. О, Кийинки категория үндүүлөрү жалаң дегенде эмерек болуп калат, С дегенде эде мындай эшек болуп калат. демек менен башталбайт экен да. Менен башталбайт экен сөздөр. Терезе, желек, түшүнүктүү эле болду. 10 упайлык суроо. Өзүнө тең бирөөгө акысын алдырбаган адамдар үчүн айтылган казакча сөз айкашында дан өсүмдүктөрү мисал келтирилет. Ал эми кыргызчасында X айтылат. Сиздер X'ти палиндром сөз менен айтыңыз. Кебек. 100. Кебек алдырбаган. 100. 10 упай. 20 упайлык суроо. Жаңы замандагы дүйнөнүн 7 кереметтеринин ичинен жалгыз гана Римдеги Колизейди курууда аны колдонулгандыгы айтылат. Анын аталышын латын тилинен которгондо таш калдыгы деген маанини билдирет. Сиздер аны бир сөз менен жазыңыз. Римдеги Колизейди курууда аны колдонулган. Чемен. Плюс 20 упай. Туура жооп цемент болчу. 30 упайлык суроо. Абу Бакир разияллаху анху бийликке келгенде аларга каршы согуш жарыялаган. Себеби алар 3-чү шартты аткарган эмес. Аларды категорияга туура келген эки сөз менен жазыңыз. Жабаки жөн отурсаң. Азыр өзүң чыгасың. Туура жооп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин халифалыкка Абу Бакир разияллаху анху келет. Ал эми аны менен кээ бирки уруулар аны мындайча айтканда признат эткен эмес экен да. 3-чү шарт билебиз ислам дининде эмне? Зекет. Зекет. Бул аларга каршы дегенде бул зекет бербегендерге. Экинчи сөз таппай калды. Үндүүлөр түшүш керек болсо. Үндүлөр зекет бербегендерге. 40 упайлык суроо. 1985 жылдын 14 июнунда
Люксембургтун bir айылында маанилүү макулдашуу орун алат. Сиздер ал макулдашуунун аталышын эмес, айылдын атын айтыңыз. Ошо макулдашуу болуп өткөн айылдын атын айтыңыз. Жетишпей калма. Эмне деп айтайын дедиң? Шенген. Жогондан да сураттым да. Ошо шаарда болгон да, айылда Силер болгон. азыр буяка чыкканда жооп бересиз. Шахтан. Чып айтып атабыз да, ака. Шенген экенин түшүнүп калдык да. Сураганымда айта бересиңер. Мен азыр сурайм силерден да. Зорго эстедик го Шенгенди. Туура жооп бул Люксембургтун Шенген айылында кабыл алынган. Шенген визасы болчу. Туура жооп Шенген. Басып керек эле. 50 упайлык суроо. 1894 жылы Лейпциг шаарындагы чиркөөнүн капиталдык оңдоодон өткөрүү убагында композитор Йохан Себастьян Бахка таандык болгон X табылган. X'ти бир сөз менен жазыңыз. Айтыңыз. Чиркөөнүн ремонт учурунда Бахка таандык болгон X табылат. Аны бир сөз менен. Айнагүл? Керебет минус 50. Башкалар жетишпеди. Туура жооп. 1994 жылга чейин композитордун кайсыл жерге көмүлгөн белгиси болгон, ал эми капитал оңдоо учурунда ага таандык скелет табылган. Төртүнчү категория Англия футболу. Неге мага түшпөйт? Неге мага түшпөйт? Ончун Тимурланга шанс экен да. 10 упайлык суроо. 1976 жылы Blackburn Rovers клубунун оюнчусу Дэйв Угастовко футбол тарыхындагы биринчи жолу аны колдонгон. Аны бирдей тамгаларга башталган эки сөз менен айтыңыз. Кызыл карточка. Плюс 10 упай, плюс 10. Туура жооп, кызыл картаны колдонгон экен. 20 упайлык суроо. Англия футболу 1872 жылда болуп өткөн Англия менен Шотландия матчы тарыхта кандай ном менен эсте калган? ChatGPT таап атат буякта. Жок, айтпайын деп жазып бердим эмлекеге. Силер айтып Биринчи ошо курама командалар ортосундагы оюн. Туура жооп, биринчи эл аралык матч деп. Международный. Так, 30. 30 упайлык суроо. 1885 жылы Дарлингтон клубуна акралык Артур Вортон топ сүрүп баштайт. Артур Вортон кандай өзгөчөлүгү менен футбол тарыхынын жаңы барактарын ачкан? 1885. Баш менен сүрүп киргизген. Так, Бекер кылдың да, бекер. так, убакыт бүтүлө. Чып айтып көрсөң болот? Ал трансфер деген сөздү киргизген футболго. Биринчи жолу трансфер болгон да. Туура жооп, ал эмес. Биринчи кара денелүү. Акралык, бул жерде баягы Кожо Жоелдин айылынан болот. Акра. 40 упайлык суроо. Райан Гиггс АПЛде 632 матч өткөрүп, анын 134-үндө ушундай окуяга туш болот. Ушундай окуялар боюнча рекорд орноткон. Кандай окуя? Окуя дегенде мындай бир көрүнүш да. 632 матчта ойноп атат, анын 134-үндө. Оюндан алынган. Жабакир? Балким заменден түшкөн болушу мүмкүн. Туура жооп, заменге кайтып барган. Заменге чыккан экен да. 134 жолу. 50 упайлык суроо. Гарет Бейл 2013 жылы Тоттенхэм менен Ливерпуль матчында болуп көрбөгөндөй жыйынтыкка жетишет. Ал матчта гол согот, голду пас чыгарат, сары карта алат жана ушул ишти кылат.
100. Ben suraganda aytdın ha, lap etip çağırıp öyle gel. Жооп чыгуу жок силерде. Сендечи? Автогол. Өзүнүн дарбазасына гол да согуп үлгүргөн экен. Мен кызыл карточка деп ойлодум да. Наконец-то. Тура. Тура кийинки 5-категория, акыркы категория. Бул баягы ак кара деп аталат экен. Бул ак карасы бар нерселер, жокшуга Жаш тиешелүү категория. нерселер. Өтө сонун экен. Алабула нерселер экен да, короче. 10 упайлык суроо. Кнопка басканда айланабыз. Наполеон Бонапарттын айтымында чыныгы лидерлер эч качан бекинбеш керек. Шахматта ракировка кылбайт. Так, плюс 10 упай Илгизбекке. Ал дегени, ал шахматта рокировка кылбай король бекитет экен го, мен университетте. Чыныгы лидерлер эч качан ушундай ишти кылбаш керек экен. Кандай сөз, иш жөнүндө сөз болот, бул рокировка. Ал эми неге ак кара шахматты баягы доскалар ак менен турат? Категория ак кара 20 упайлык суроо. Алардын ишмердүүлүгүндө манжаларга жана билектерге дайыма күч келгендиктен артроздун пайда болуу коркунучу мындай иш менен алектенбеген адамдарга караганда жогору. Пианино. Плюс 20 упай. Ак кара деп ошо мындай неме кылганда күч келет экен. 30 упайлык суроо. Ак кара категориясы. Эгер кичинекей жашыл адамды көрүп калсаңыз, эмне кыласыз деген сурамжылоого 60% катышуучу аракечтикке берилип кетем деп айткан. 30% катышуучу аракечтиктен арыламын деген. 9% катышуучу психологдун жардамына барамын деген. Ал эми бир гана пайыз катышуучу андан өтүп кетемин деп жооп берген. Молодец. Тура жооп берди. Жөөтмө. Ак кара болот. Биринчи эле суроосун таптым. 40 упайлык суроо. Ал суунун коопсуз экендигин аныктоо үчүн өзүнүн жакын досун сууга түртүп көрөт. Сиздер бул жаныбардын атын үндүүлөрү бирдей болгон сөз менен айтыңыз. Пингвин. 100. Ак кара жаныбар бир эле ошол да. Панда бар жаныбар. Сууда. Ушундай суроо келсе бизге. 50 упайлык Көйт суроо. 2022 жылы Индонезияда көзүндө кара түстөгү маскасы бар ак мышык туулган. Аны Джонстон Маккалинин чыгармасындагы каармандын аты менен атап коюшкан. Анын атын үндүүлөрү бирдей болгон сөз менен жазыңыз. Может. Так. Зорро. Убакыт бүттү. Туура жооп Зорро болчу. Жабык таптылар.